Былтыр Баткендин чет булак конушуна трансформатор орнотулган, бирок электр мамылары менен чубалгылар тартылган эмес. Жашоочулар өз алдынча орнотуп алышкан. Талапка жооп бербеген үчүн электр энергиясынын кубаты төмөн. Айрыкча кышкысын чубалгыларга күч келип, авариялык өчүрүүлөр орун алып турат. Ошол себептүү жаңы көчүп келгендерге ток тартууга жашоочулар каршы болушат. Электр энергия проблемасы өтө курч маселеде турат да дагы элечи. Ошо алдын келип жашагандар акча жыйнап тарткан экен, тартпа деген сөздөр болот. Акчасын төлө деген сөздөр болуп атат. Чет булак конушу 5 жыл мурда түптөлгөн болсо, ошондон бери электр энергиясына болгон көйгөй чечилбей келет. Маселени жеңилдетүү үчүн былтыр Баткен мэриясы 2 трансформатор орноткон. Бирок дале мамчалар орнотулуп, чубалгылар тартылган эмес. Ал милдет Ош электро мекемесине жүктөлгөнүн Баткен шаарынын вице-мэри Мамасыдык Султанов айтат. Бул электр энергия товар, ал товарды сатыш үчүн алар ошону жанагы колдонуучуларга, товар сатып алуучуларга жеткирип берүү алардын милдети болот. Аталган ишкананын өкүлдөрү болсо калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылууга гана милдеттүү экендигин айтышып, чубалгыларды тартуу маселеси жергиликтүү бийликтин мойнунда экендигин белгилешет. Ошондой болсо да Ош электро ишканасы колдон келген аракеттерин көрүп, учурда 7 электр мамыларын орнотушкан. Жалпы электр энергиясын тартуу, чубалгылар тартуу жергиликтүү бюджетке берилген. Өзүнүн негизи жергиликтүү бюджет аткарып ошолорду жасап бериш керек. Каржыны таап, өздөрү каржылап бериш керек. Учурда чет булак конушундагы 100гө жакын кожолук өз алдынча электр чубалгысын тартып алышса, анын 10го жакынында электр энергиясы жок. Быйыл кышында маселе оорлошобу деп жашоочулар кабатыр. Чет булак конушу 2012-жылы 400 кожолукка берилген. Түптөлгөнүнө 5 жыл өтсө да таза суу, электр энергия маселелери чечилбей келет. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.